Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар? Жумушка чыгып атам. Пробегти бир сыра обновлять этип салалы. Панулям, чтобы эртең менен канча километр жүрдүк, эмне болду, канча бензин кетти, ошонун баарын билели. Бирок бензин кеткенин биле албай калам. Километражын айтып берем, анткени полный бак куйган жокмун. Полный бак куйганым кичине түшүп кетти. Саатты байкасаңар, саат 23:44 болду. Заработок 0. Переводдан чыгып атам, пока заказ күйгүз кое берейин. Ушул жактан обычно центрге заказдар түшүп калат. GoPro'ну даярдап, бул жакта камеранын кичине картинканын обзорлорун карап, эмне, как, что, жарык берип атабы, туура эле карап атабы деген ойдо бүт баарын бир саат текшерип койдум. Бүгүн канчасы бүгүн? Бүгүн 22 сентябрь, пятницадан субботага караган түн. Кеттик анда эмесе. Биринчи заказ түштү жигиттер. 4 минуттук подача менен, анан кийин билесиңер, мурдакы роликтерде регистрация менен проблема болуп, андан кийин мага да 1-2 бала жазып калды, регистрацияны не кылдың депчи. Ошого регистрацияны жасатканга бир баланы таптым. Регистрациямды жасатып, базага киргизип, срок өтүп кеткен болчу, зеленый карточка жок болчу. Ошентип эле регистрациямды жасап берди. Анан алдын ала ачык эле айтты, 1 айда бир жазып коюп тур, базадан карап коюп турам депчи. Базадан чыгып кете турган болсо, 1 сааттын ичинде кайра базага киргизип берем деп. Ошондуктан, эгерде Россия мамлекетине келип кандайдыр бир документ жактан кыйналып, же болбосо ошол эле Сахарага барып келген зеленый карточкаңар жок болуп атса, регистрация жагынан кыйналып атсаңар, төмөндөгү телефон номерге кайрылсаңар болот. Анан алдын ала айтып коеюн, рекламаларда бул бала айтты, баягы телефон номерди ОЗ2 айтып койбосоң, картинканы кесип алып эле мошенниктер өзлөрүнүн телефон номерлерин жазып, ушундай учурлар болуп атат депчи. Ошондуктан мындай да бир ОЗ2 кайталап коеюн: 977 418 91 33. Да бир жолу кайталайм: 977 418 91 33 деген телефон номерге WhatsApp'тан же болбосо мындай чалып, ушу Табеловдун каналынан көрүп жазып атам десеңер, бардык жасала турган документти жасалат деп айтат, жасалбаганын жасалбайт деп айтат. Ошондуктан кеттик дальше. Заказ аз калды. Анан кийин мошенниктер боюнча мен дагы бир алдын ала айтып коеюн. Мен өзүмдүн YouTube каналыман башка жана өзүм телефон номердеги WhatsApp'та статустан башка эч жакка эч кандай реклама бербейм. Telegram каналдарга, Telegram группаларга, тем более Бекстан деген бала ушу Telegram группадан, Манас Кейджи деген каналдын группасынан кисарт жасап берем деп, Табелов деген канал меники, Табелов деген парк меники, кааласаң кошуп коелу деп көптөгөн адамдардан кисарт жасап берем деп акча алып алып, ошо ойдон жок дейт. Андан сырткары мага регистрация жасап берем деп дагы акча алып алдап кеткен. Бирөөнүн машинасын арендага алып, же өзү жок, же машинадан жок дагы болуп кеткен учурлар бар экен. Уже розыскага берилди дейт. Анын чынын айтсам, андан бери көп убакыт өтүп кетти, бирок ошентсе деле баягы алдын ала алданып калбагыла деген ойдо айтып жатам. Ошондой жигиттер. Көп сөз, бок сөз, жумуштуу, уланталы. Подача өтө эле таң калыштуу жак экен. Новогиреевская метронун алдынан прям не деген пассажир болду экен. Балашыхага эле болуп калбаса болду эми. Здравствуйте. Здравствуйте, Балашиха. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Бизнес таксиңде эле экономдун айырмасы жок болуп бардат го. Балашихага 627 рубльга. Билбейм даже эмне деп айтыш керек. Лучше центрге кирип барып эле, центрге эле кирип кетиш керек болуп калды. Коэффициент менен бирдеке жулуп чыкпаса. Бул жакта что-то не серьезно что-то. 4 километрлик подача менен Внуково жака заказ алдым. 2,5 жетпейт да мунун делечи. 2,5 болуп берсе бир сон болмок да. Чего? А где знакомились, говорю? Или общий таныштар бар бы? Нет,
просто бірдеңе. Сен өліп қалған жоқсың. Шын таныған жоқпын вообще. Қанша көп болды? Да. Қанша жыл? Много это сколько? Көп та? Москвадан же Бишкектен бе? Москвадан. Ты женат? Нет. А чё? Я так говорил, что я женат. Нет, я просто спрашиваю. А, значит, давно знакомились, да? Как так может? М? Как так может? Енді маған өзіме загадка болып жатады да просто. Мен шын тақыр таныған жоқпын. Я не буду заставлять. Мен Светті өгіспей қарап көрбеймін бе? Нет. Нет. Я не разрешаю. Вообще загадка болды ғой бағы. Екеуіміз қанша 45 минут және бітесіз бе? Может 45 минуттан ішінде Танып қалған ба? қалатырсың, может. 45 минут. Какой-то мимиклар. Хотя бы мына подсказкамен. Я не хочу. Мен жалғыз эле белем же дагы досторум бар беле? Жалғыз элеби? Эме болот да, кызык болот да. Мен сени таанып, мен эмнеге тааныбай атам депчи. Чыгып жаман эчтеке кылган эмес белем? Жаман нәрсе қылғанда сразу эле не могу. Нет, просто жаман бирдеке жамандык кылган адам А таанып. чё жамандық қылғансың да көп қыздарға? Да нет, вроде. А чё сомневаешься? Мен просто көп жыл өтүп турандан кийин ошого чейин унута албаса, значит жаман бирдеке жаман нерсе кылып кеткенби деп атпаймынбы? Сүйіп қалсаң да кетесің. Мени Иә, үйлөнбөй? Эч ким жок болуп атпайбы? Эч ким жок болуп атпайбы дейм. Мен үйлөнгөнгөчү. Şu үйлөнүп турчу адам таба элекмин. Şu кыздар карабай атпайбы вообще. Ладно, мен барышым. Карабай кеттим эле. Жаш болсоң керек энди. Сен эмеден такси чакырганда эле таанып койдуң го ошондо? Я случайность. Да вот, примерно канча жыл мурун болду эле? Угадайсың. А? Угадай. Чем я занимался тогда? Мне бар сұрағым келіп что-то. Не, просто мне интересно, блин, мне каждый таныш элемчи. Айдай деген точно нет. Им деген бар да. Жок, мен экөөбүз ошо таанышканда мындай кезигип жүрчү элек. Или мындай телефондон элеби? А вообще в жизни не виделись? Анда ошого эстей албай атам да. Может быть. Жакта Инстаграмдан ба? Бар да? Иә. Шочка. Иә.
перепискадан билинбейт го. Көп жазбайт элең. Because күнүнө жазышчу элеге. Иә. Атың айтсаң, өзүң атың. Өзүң атың айтсаң. Айттым ғой. Айдай деп бе? Эме кайсыл жактансың? Не велосипед? Жок, может, эстеп кетем деп атпаймынбы? Істеген тегін жазбай ма? Жок, что мындай өзүмө дегендей оюм да просто. Бербе. Окшошпойт го ошо деген. Дедиң, э? Где-то 18. Ну, примерно. Не помню я тоже, сколько прошло. Блин, анда мен вообще кутуруп жүргөм да. Ушел что мало было. Вообще кутуруп жүргөм болчу. Толпапсың. Нәрселерді обещать етмесің. Обещать эткенсиң? Көп нәрсені обещать етіп. Сагабы? Өзімді артырған емес. Я. Не, подожди, тут уже интересно, да, уже? Давай хотя бы бирөөнү обещать эткен, бирдеке обещать эткен нерсе менен бирөөнү. Алам дедим беле. Серьезно? Или может что-то айтып. Не, подожди. Мы с тобой просто переписывались, правильно? Ну просто ушу жазганда жазып койсоң керек. Мен сени алам деппи? Алам деп. Дагы бирөөсүн айтып көрчү. Еще біразын да? Мен даже уже тамагым ургай баштады да кой. Эмнеге? Алам деп ушинтип обещать эттиң беле, э? Кача экөөбүз кезиккен да эмеспиз. Кезикпегендерди вообще албайт. Нет, я просто антип кантип айттым болду экен дейм да мен просто жөн эле. Может жакта калдырсың. Ал убакта мен деле жаш болчумун эми. Азыр деле жашсың да. Азыр деле жашмын эми Просто ошо кичинекей болуп эле алданып калсам керек, ошо бирдекелерди обещать этипчи. Может быть, алдап койсом керек, алам деп. Да, азыр мындай акылым жок болсо керек. Жок, мен просто азыр ойлонуп атам да, ошону эме менен айттым болду экен депчи, алам деп. Себеп? Эмне себеп менен айттым болду экен деп. Может, сага жакта. Может, жакта болгон деп. Ал убактабы? Азыр деле жаштандагы. Жок, ошо. Анда нет, антип айтыш үчүн менчи. Экөөбүз анда көп сүйлөшүп жүрүптүрбүз да. Yok, просто айтып койсоң керек да, просто переписывать етіп атканда мен көңүлүм калтырып койбойт дейсиң. Нет, все равно странно, да, жөн эле туруп. Мен сени алам деп. Жаным уялат. Неге? Не знаю, у нас кезиккен кезде такой. Уялчу элең, э, постоянно. Нет, просто вот такое состояние. Кезгейли деп айттым беле вообще? Айткансың. Сен кезикпей койдуң беле? Да, мен уялсам керек, корксом керек, может, смело. Кичинекей болчумун басканда. Жылдар жаман шүмшүк болчумун. Азыр шумшук эмес. Жок, азыр уже токтолуп, мындай эсиме келип калгам да. Ошо может мен наоборот. Ошо Кудай сактап кеттиби деп ойлонуп атам да мен азыр. Может быть. Может, ошол себептен жолукпай калгандарбыз. Айтасың. На меня посмотри. Мени көрүп атасың? Ооба, көрүп атам. Жок, моундай карачы. Нет. Вообще истей албай атам. Эми өзгөрүп кеттим да. Анда кандай эле? Мен прям 5 жылдын аралыгында
кичине өзгөрөсүң го. Чоңойду. Боёнуп, Боянуу. Сүйлөп. Анда көп сүйлөй алчу эмес белең. Эч ким менен кездешпей эле жүрөсүң да? Ким менен? Кыздар мененби? Айтып атпаймынбы кыздар карабайт деп. Ошол убагында эметип кетип анан уже каргап койсо керек кыздар. Каргышат экен. Ооба, кыздар каргап койгон окшойт деп атам да мен да. Кыздар менен сүйлөшөйүн десең эч ким. Анда вообще эме белем, высокомерный белем. Жазып турам дейм. Азыр номериңди жазып алам да. Азыр токтойлу, Ушактанбы? Ты не хочешь, если я тебе не буду заставлять? 8 901. Зачем заставлять их будем? Нет. Или ты сам хотел? Жок, эмнеге заставлять этмегиле? Жоқ, номерін жазып алып заставлять етпедім. Жок. Ты сам хотел вообще? Ама айтпадым ошол жазып алам да номериңди. Ты жазып алайын дедің бе? Да не переживай. Мне не хочешь написать. Нет, жазып турам да. Ушул бе, туура эле? Куда пасабы? Который я обещал. Даже я в ресторан обещал, что ли? Нет. Ну не ресторан прям. Тамак ичип келебиз деппи? Это свидание. Ошойдон чакырган эмесмин анан. Чакыргансың бир. Мен убактым болбойм. Значит, сен косяк өзүңөн кетиптир да. В этот раз. Точно баргың келем да кой. Да, более-менее нормально кийинип чыккан. Нени обещать еттим болду ки? Мен жөнүндө ойлотасың я. Подумай мен жөнүндө. Эртең жатып ойлонуп жатайын, Кечке. Да. Сен мындай Мен сени ушанча ойлоп жүргөнүмдү. Жок, сен ойлондуруш үчүн мындай удочка ыргытып койушуң керек да. Ошол нерсени үчүн чыгарып коюшуң керек да, мен кечке ойлонуп жаткандай болуш керек. Сен азыр эчтеге подсказка да айтпай койдуңбу? Ал мен барып жатып алам да, Инстаграмдан жазып жүрүбүз депчи. Ойлонбойсуңбу? Аны алам деп неге айттым болду экен деп ойлонуп калышым мүмкүн эми. Ойлонбойсуңбу даже, да? Ушактанбайбы, өтүп коюн жакшы. Эшикти ачып түшүрбөйүн эми сени. Ителе болбоду, ителе. Бул жагы концерт эле болду, жигиттер. Так, 2334 рубль.
2334 рубльнан дагы башка нерсе жаман кишини ойлондуруп салбады. Элестетсеңерби, 2017 жылы Инстаграмда сүйлөшүп жүрүптүрбүз да. Так, 44 минута. Внуковадан 2430 рубльга. Өлүп калгыла. 1420 рубль. Не мындай суу көрбөгөн адамдар вообще кишини таң калтырат да. Бир сууну ичип бүтө албай, жанында жигитин айтып атат. Дай, пожалуйста, воду деп алып туруп, это на поезд деп туруп, сумкасына салып атат. Конечно, суу жалко эмес, ичкиле дегилечи, конечно. Бирок мынчалык эмес да. А суунун баарын алып, мен бияка кайра келишим керек да. Заказ в спину дейт го. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. 49 минута 3398 рубльга. Өтө жакшы пассажир экен, жакты мага. Эмнегедир вообще унчуккан жок. Эшикти өзү ачып, өзү жабып, смело түшүп кетти. Карап коелам, мына Шереметьевого заказ алдым да менчи. Экономдун баасы 1990, комфорт 2087, бизнес 2540 дейт азыр. 2540 да бербейт деп койгула. Печально. Шереметьевонун заказын карагыла. 2,5 чыкпай калды даже. 712 рубль комиссия Яндекс. Шондо мага 1700 рубль калды деп. Жаман эмес, бирок мындай коэффициент болуп аткан убакка бизнесте кандай коэффициент менен албасаң деле аэропортторгочу 2,5 миңден ашпайт да. Көрө элекмин мен 2,5 ашкан. Сейчас я подумаю. Береговой проезд, да? Да. Пожелания по поездке. Пожелания по поездке. Еще раз. Пожелания, может, у вас какие-то? Да, если можно, то музыку я могу. Да. Так, 26 минута 1426 рубль. Так, жигиттер үйгө кетип бартам уже. План толду же жалкоолук кармадыбы билбейм. Саат 12-ге жакын чыккан билесиңер. 1 сааттык промокод бар болчу, ошо промокодду бир 3000дик заказга колдонуп салдым. Ошондой пробег боюнча 318 километр. Нормально жүрүп койдум да. Түшкө чейин бир 500 жүрүп коймокмун го дейм жөн эле спокойно. Же Fox гана Fox. Ошол 6 заказ. По идее 7 заказ, 12-ге чейин бир заказ бар болчу, жана Балашкага таштаган. 600 канча болчу ал. 400 бирдеке таза калган да. Ошол үй жакка келип калдым уже. Лабой гир. Тартып эле коюн да. Пробегти көрдүңөр. Бүгүн негизи эле өзү жумуш жакшы болду. Ладно, видеону монтаждап отурайын, эми үйгө барып эртерээк барып, ичине жатып уктап салып, туруп алып монтаж кылайын. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин
видео жақса лайктан басып, каналға катталайық болсаңдар каналға катталып.